Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir toğandar. Bugünkü bizden hıyık günüstü jaratkan merimdi Allah'ımız berekeli kılsın. Жашоодо билип билбестен жасаган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, ошондой эле акыреттеги биз эңсеп жүргөн даражаларды Аллахым өзү бийик кылсын. Туугандар, бүгүн биздин темабыз иншаллах туугандар дин башкармалык тарабынан коюлган тема талак маселеси, талак адептери деген ушундай тема коюшкан экен эле. Ушул темага кыскача токтолуп өтүп кетебиз. Урматтуу бир туугандар, үй бүлө биринчи орунда Аллах субханала ва таала Адам алейхиссаламды топрактан жаратып, Адам алейхиссаламдын кабыргасынан аял затын жаратып атат. Ушул нерседе абдан чоң маңыз жатат. Кудуреттүү Аллах таала ошол эле топрактан аял затын дагы өзүнчө отдельно жаратып коюш мүмкүнчүлүккө, кудуретине Аллах таала ээ болчу. Бирок андай кылган жок. Аллах Адам алейхиссаламдын өзүнүн ошол плоть деп коебуз, Адам алейхиссаламдын денесинен биздин аба энебизди жаратып атат. Аллах таала Кур'ан аятында мындай дейт: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха". Рум сүрөсү 21 аят. Жараткан Аллахтын аяттарынан силердин өзүңөрдөн аял затын жаратты. Литаскуну илейха. Сакина деген сөз, туугандар, буквально смысл бул тынчтык, бейпилдик деген маанини аңдатат. Мына ошол эркектин, туугандар, жүрөгүндөгү тынчтык, бейпилдикти мына ушул аял затынан табат. Литаскуну илейха. Аллах таала данышман зат, бул нерсеге Кудайым абдан улуу маңызды Аллах таала берип койгон. Аял заты менен болгон жашоо, үй бүлөлүк жашоо. Албетте көпчүлүк өзүнө эр издесе же өзүнө аял издесе, мына ошондой баягы өздөрүнүн тең шериктерин көпчүлүк табышат. Имандууну, бузуку эркек бузуку аялды, кыскасы мына ушундай нерселер жашоодогу бар нерсе. Бул ушул жашоодогу негласный бир мыйзамдардын бири. Адамдар өздөрү ошондой шайка-лейкаларды өздөрү таап алат. Дайым айтып келебиз, алкоголик, алкаш ал өзүнүн компаниясын табат. Наркомандар ошол наркоман менен табышат. Адамдын жүрөгүндө кандай стихия жүргөн болсо, мына ошол стихиялар, туугандар, бирин бири таап алышат, өзүнүн шериктерин таап алат. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхунун айткан сөзүндөй, эгерде мына ушул мечиттин ичинде 100 адам болсо, мына ошол 100 адамдын арасынан 99-у 200-дүү болуп, бири имандуу болсо, мечитке кирген имандуу мына ошол мечиттин ичинен имандуусун табат деди. Эгерде мечиттин ичинде 100 адам болуп, 99-у имандуу болуп, бири 200-дүү болсо, мына ошол 200-дүү барып 200-дүүнү табат деди. Бул жашоодого биз бая айткандай негласный ошондой бир мыйзамдардын бири. Адамдар ушундай тартылып, ошондой өзүнө жаккан, жүрөгүнө жаккан компаниялар өздөрү издешпей табышат. Издешпей табышкан деп коет го бизде, дал ошондой. Бирок туугандар, мына ушул үй бүлө маселесинде, үй бүлө маселеси бул аябай ушундай бир зарыл тема. Биздин көпчүлүгүбүз, туугандар, мусулмандар, мына ушул үй бүлөнүн ичиндеги болгон негиздерге көңүл бурбайбыз. Үй бүлөнүн ичиндеги болгон ошол конфликтный ситуациялар, кандай гана күндөр бул үй бүлөнүн башынан өтпөйт. Бир күнү ал жерде эң таза ушундай аруу сезимдер, сүйүү сезимдер ошол үй бүлөнү ороп турган болсо, бир күн келип мына ошол үй бүлөнүн ичине ошондой бир ылайка кирип, эр менен аялдын ортосунда кичине мамилелер муздай түшүп, кыскасы мына ошондой көрүнүштөр бул болуп турат. Бул көрүнүш, туугандар, баардык үй бүлөдө болот, без исключения. Бул нерсе пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүндө, мындай көрүнүш сахабалардын үй бүлөлөрүндө дагы болуп келген. Ошондуктан, туугандар,
кептин баары мына ошол конфликт пайда болгон кезде мына ошол конфликтти туура чечүү, мына ошол нерсени туура чечип, маселени жаап коюу, данышмандык менен иш тутуу, мына ошол нерсе. Бул нерсе өзүнүн чектеринен чыгып кетип, баягы жерде балдар тирүүлөй жетим болгон, кыскасы айтор, мына ошол эр менен аялдын каприздеринен, алардын нафс жана калоолорунун курмандыгы мына ошол ортодогу кичинекей наристелер болуп калбаш керек. Муслим хадис жыйнагында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Фаттакуллаха фин-ниса, фа-иннакум ахаттумухунна би-аманатиллах ва стахлалтум фуружахунна би-калиматиллах." Бул сөз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын коштошуу кутбасында айтылган сөз. Кудайдан коркула. Аял затында силер Алладан коркула. Силер ал аялдарды Аллахтын аманаты менен алгансыңар. Бул аялдардын авраттарын силер Аллахтын сөзү менен өзүңөргө адал кылып алгансыңар. Туугандар, мынакей бардыгыбыз нике кыйдырабыз го. Жат болгон эки жат адам мына ошол Кудайдын сөзү менен нике менен бири-бирине адал болуп жашоо баштап атат, турмуш башташып атат. Ошондуктан туугандар, бул үй бүлөнүн ичинде кандай гана нерселер болбойт. Ачуу келген кезде адамдын акылы кетет. Ачуу келген кезде адамдын оозунан жагымсыз сөздөр чыгат. Ачуу келген кезде баягы эски темалар козголуп чыгат. Ырбап, мына ошентип үй бүлөнүн ичинде өйдө ылдый оор темалар башталат. Ошол ситуацияларда кандай болуш керек? Бул дүйнөдө идеалдуу үй бүлө деги барбы? Эч качан урушпаган, эч качан ортодон конфликт өтпөгөн, аралабаган үй бүлө барбы? Андай үй бүлө жок. Мындай нерсе туугандар баарыбызда бар. Ар бир мусулман адамда бар. Мындай нерсе туугандар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын үй бүлөсүндө дагы болгон. Пайгамбарыбыздын инициативасы менен болбосо дагы, бирок ошол аял заты тарабынан болгон кайгы, капачылыктар, мына ошондой нерселер болуп келген. Пайгамбарыбыздын мына ошол бир ситуациясы Айша энебиз айтып берип атат. Туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хужураттору мына бүгүн баягы пайгамбарыбыздын мечитинин үстүндө жашыл күмбөз турат. Ошол жашыл күмбөз дал ошол пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын азыр денеси коюлган жердин үстүндө турат. Ал туугандар Айша энебиздин үйү болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жаны Айша энебиздин үйүндө чыккан. Ошондуктан пайгамбарларды жаны чыккан жерде жерге коюлат. Ошол жерде жерге берилет. Ошол жерге коюлган. Андан кийин Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху, андан соң Умар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анху жанына коюлган. Мына ошол жерден Айша энебиз айтып атат. Пайгамбарыбыз акырындык менен туруп, бут кийимин алып, акырындык менен тымызын бул Айша энебиздин айтып берип атканы. Бул тымызын деген бирөөдөн эми жашырынып качып эмес. Бул ошол тегеректеги жанындагы Айша энебизге тоскоолдук, уйкусуна эме кылбайын дегендей ушундай акырындык менен чыгып сыртка жөнөдү. Айша энебиз ошол түнү артынан жөнөдү. Мына ошол пайгамбарыбыздын мечити жанында Жаннатул Бакиул Гаркат деп кабырстан бар. Мына ошол Айша энебиз дал ошол кабырстандын эле эң эле ушул кире бериш жеринин оозуна коюлган. Жана ошондой эле Осман ибн Аффан 4-чү халиф дагы ошол жерге коюлган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол кабырстан жака барды. Кабырстан жака барып 3 ирет ушундай колун көтөрүп ошол жерде турду. Анан кайтып баштаганда Айша энебиз жүгүргөн бойдон багы тездеп тез басып Айша энебиз кыскасы жүгүрүп келип багы ордуна жатып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям багы жерде ушул Айша энебиздин ошондой багы жүгүргөндө адам эме болот го, мындай деми дагы, жүрөк согушу дагы ылдам болгондуктан ал нерсе билинип турат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиздин ошондой жасаган нерсеси жаккан жок, пайгамбарыбызга жаккан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кол менен көкүрөгүнө түртүп сүйлөп койду. Сен тымызын ишенбей ошондой нерсени жасап атасыңбы дегендей. Айша энебиз баягы жерде ушул актанып калды. Мына ошол ситуациядагы туугандар ошол айтат, көкүрөгү мындай ооруп кеткидей болуп, бул нерсени туугандар баягы аялы күйөөсүнө ишенбегендей анын артынан издеп, артынан чыккан сыяктуу мына ошондой ситуация жаралды. Жана башка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошондой эме биздин, албетте биздин бүгүнкү үй бүлөлөрдүн ичиндеги болгон конфликттердин алдында бул
жөн эле бир конфликт деп айтыш оор албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул аялдардын бири менимче ушул Айша инебиз болуш керек эле. Пайгамбарыбызды кызганып, кызматчы тамак көтөрүп келсе, колуна уруп, багы колунан табакты түшүрүп жиберди. Табак түшүп кетип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Горат уммукум" деп, энеңер кызганып кетти деп, баягы жерден түшкөн тамакты жийип, андан соң баягы сынып калган тарелканын ордуна башка бүтүн тарелканы карматып ошентип жөнөттү. Мына бул дагы бир ошондой бир ситуация. Бул албетте Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой сабырдуулугу, Пайгамбарыбыздын данышмандыгы, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын өзүн ушундай көзөмөл кылып, өзүнүн эмоцияларын көзөмөл кылган ушундай күчтүү инсан экендигин көрсөтүп турат. Пайгамбарыбыздын ордуна эгерде биз болсок, ал жерде шапалак менен кулак түбүнө биз чапмакпыз. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн мынакей 229 аятында "Фа имсакун би ма'руфин ау тасрихун би ихсан" дейт. Бул дагы бизге абдан зарыл керек болгон нерсе туугандар. Бул Куран, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, анын өмүрү, анын жашоосу, хадистер, сүннөт, мына ушул нерселердин бардыгы туугандар мусулмандар өздөрүнүн жашоосунда ишке ашыра турган эрежелер деп биз жакшы билишибиз керек. Бул нерсени жүрөгүбүзгө бекем жайлап алышыбыз керек. Фа имсакун би ма'руф. Мына эгерде аял менен эр ортодо конфликт жаралды. Жок, мына ушул талак айтылды. Оостон талак чыкты. Ажырашуу каттуу ушундай бир стадияга өтүп калган кезде Аллах айтып атат, эми ошол талакты айткандан соң, мисалы 2 талак бул ражи талак деп коет. Биринчи талакта дагы, экинчи талакта дагы эркек акысы бар, аялын кайтарып алганы. Аялды 4 күнгө жөнөтүп жибериш деген нерсе шариятыбызда жок. Эрдин үйүндө иддасын күтүп отуруш керек. Иддасын. Биринчиден анын курсагында бала жок экендигин аныкташ керек. Эгерде пайдап жиберсең 4 күнүнө төшөктөрүн жийип туруп, эртең кичине бир мөөнөт өткөндөн кийин анын ичинде бала бар экени, курсагы чыгып кала турган болсо, дагы ошол жерде чоң бир конфликт чыгат. Бул көчөдөн бирөөдөн арттырды деген ошондой курдоматтар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан туугандар, шариятыбыз мына ошондой нерселердин алдын алып, бизге ошондой нормаларды, эрежелерди киргизип койгон. Жакшылык менен калтырып калуу, жакшылык менен туугандар. Мисалы кээ бирлер мен өзүмө да эмес, башкага да эмес деп туруп, назло өзүнүн аялын талагын бербестен, уруксатын бербестен назло кармаган үй бүлөлөр бар. Мына ошол адамдар чоң күнөөгө батып атышат, арам ишти кылып атышат. Тасрихун би ихсан, жакшылык менен аны ажырашуу. Эгерде сен жашабай турган болсоң, жок болду, ортодо мындан кийин жок эч кандай сезим калбады, андай болсо сен жакшылык менен кичине баягы бизде айтып коет го, благородство, джентльмен сыяктуу аял затыңдын алдын анда бошотуп кой. Эгерде сен финанс менен располагать этип аткан болсоң, аны айдап жибербе. Мүмкүнчүлүгүң барбы? Финансовый жактан аны колдоп туруп, анан кийин ажырашкын. Мына ошол тасрихун би ихсан. Назло эмес, ушундай баягы кең жүрөк менен ушул нерсеге болгон мамиле болуш керек, туугандар. Талак шариятыбызда 3 жолу айтылат, туугандар. 4 мазхабта тең. Эгерде моментально бир жерде 3 талак айтылган болсо, туугандар, моментально бардык 4 мазхабтын бирден келишкен чечими талак түшөт. Талак түшөт. 1000 талак айтабы, 10 талак айтабы, 100 талак айтабы, сөз түрдө талак түшөт. 4 мазхабтын сөзү бул. 3 талак түшкөндөн кийин эми кайтарып алуу жолу жок. Аллах субханаху ва Куранда айтып атат: "Фала тахил фа ин таллакаха фала тахиллу хатта танкиха завжан гайра". Эгерде бул талагын берип, ошондой окончательно ошондой талакты берип ажыраштыбы, эми бул эркекке, бул аялы адал болбойт. Башка эрге тиймейинче бул адал болбойт дейт, туугандар. Бул эми баягы бизде Кыргыздарда тартылган бир кино бар, комедия, талак деген. Досуна никесин кыйып коюп, анан кийин талагын бер десе бербей коюп кыйнаган. Андай эмес. Ал кино.
реальный сүрөтү туугандар нике кыйылгандан кийин ортодо интимный контакт болуш керек. Сөзсүз түрдө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсенин определениясын даана айтып койгон. Тиги эркек аялдын даамын татыш керек, аял эркектин даамын татыш керек деген. Бул дегени физический контакт сөзсүз түрдө ортодо болуш керек. Ачуу келген кезде 50 грамм 100 граммды ичкенде батыр болуп кетип, анан талагын бере салып, кийин эртеси күнү мен билбей калып турмун, мен андай ниетим жок эле, же мен талакты айткан болсом, мен таптакыр ажырашуу ниети менде жок болчу деп көпчүлүк адамдардан ушундай оправданияны угабыз. Туугандар, шариятыбызда эрежелер бар. Шарият бул жөн эле нерсе эмес, бул эреже. Болгондо дагы өтө чоң эреже. Мына ошол укук маселесиндеги болгон основаларында келген бир чоң бир эреже бар. Айтылат ал-лафзу сариху ла яхтажу иля нiyya. Ачык айтылган термин, ачык айтылган, даана айтылган термин эч кандай ниет менен коштолушу шарт эмес дейт. Туугандар, мисалы 4 тарабың кыбла, бар кете бер. Бар сен башка бир эл таап ал, менден жакшысын таап ал. Кыскасы ушундай нерселерди айтып урушкан болсо, туугандар, бул талактын экинчи түрү болот. Бул киная деп коет. Бул киная талак дейт. А берки ачык айтылган талак, ал конкретно оозунан ошол талак деген сөз чыгып атат. Ислам укугунда талак деген сөз бир гана аялга айтылат. Бир гана аялга айтылат. Туугандар, бул дегени невозможно бул нерсени түшүнбөй, билбей айтып койгону. Кайп болуп бул кайнатасын айткан жок, келип коңшусун айткан жок. Почему-то келип именно өзүнүн аялын айтып атат. Ошондуктан бул талак автоматически түрдө талак түшөт. Мас болсо еще как түшөт. Мас болгон кезде дагы түшөт. Эми кээ бир көз караштар бул эң эле азчылыкты түскөн көз караштар бар. Мисалы, ла талака тахта иглак. Бул деген адамдын сознаниясы жоголгон кезде ал талак түшпөйт деген ушундай бир сөз бар. Адамдын сознаниясы качан жоголушу мүмкүн? Туугандар, кайп болгондо жоголот сознание, туурабы? Ошон үчүн туугандар, мына мас болуп, бул арак ичкенди өзү биринчиден арак арам кылып тыюу салынган болсо, бул двукратный арам болгон үчүн алымдарыбыз айтты, сөз түрдө түшөт деди. Мастыкы дагы сөз түрдө талак түшөт деди. Эң эле азчылык болгон бул Ибн Таймия, Ибн Ал-Кайым, ошолордун көз карашында алардын башкача бир көз карашы бар. Булар ошол баягы жерде болгон исключениясы бар. Талактын, туугандар, саат ровно 1:30 туугандар иншаллах токтото турган болдук. Ошон үчүн кичине маселе уккан эртерээк келсеңер жумага. Самый комат айтылганда келип калбайчы. Мен өткөндө айттым, эң негизги нерсе ушул хутба болот. Жуманын хутбасын угуп, адам кичине иманын бекемдеп, кичине бир энергия алып, заряд алып кетет. Жумадан болгон, хутбадан болгон негизги максат ушул. Туугандар, бизге анча-мынча мындай кээ бир адамдарга жетпейт да, бизге деген ушул биз мындай только внешний обликке карап туруп биз дайыма чечим чыгарабыз. Чоң коос бир күмбөздүү мечит турса, мечитти тандайбыз. Айтор ушундай выбор дайыма ушундай болуп турат. Эң негизги бул динден, бул билим, бул маалымат. Адам, мусулман адам маалыматын арттыруу керек. Мусулман адам өзүнүн билимин арттыруу керек. Тозокко түшүп калбайын. Эртең кыямат күндө шерменде бол, Аллахтын алдында шерменде болуп калбайын деген нерсе мына ошол бизди двигать эткен эң чоң багы нерсебиз ушул нерсе болуш керек. Туугандар, бүгүнкү тил менен айтканда мотивация деп коебу, мына ошо мотивация керекпи? Мотивация ушундай. Тозокко буттан кармап туруп ыргытканда 100 жыл учат адам. 100 жыл. Ошонун өзүнүн местосуна түшкөнгө чейин. Биз азыр могу дүйнөдө 50 жыл, 60-70 жылдын ичинде коккуй ушу дүйнөнү көрүп, ушу көрбөгөн эч нерсе калган жок. Биз баягы азапты дагы, кыйынчылыкты дагы, кыскасы кайсыл адамдан сураба, көп нерсени көрдүм дейт. Бардыгы ушу баштан өткөн нерсе, целый трагедиясы, целый роман адамдын бир жашоосу. Бирок кыямат күндүн алдында ошол жакта келгенде, Кәмлә биттум фил арды адада синин, жерде жашаган силердин өмүрүңөр канча өмүр сүрдүң. Акыреттин алдында ал жакта бир жөн эле бир кичине бир мөөнөт болуп калат. Кичинекей бир мөөнөт болуп калат. Ошондуктан туугандар, иманыбызды бекемдейли. Дайыма иманыбызды бекемдегени аракет жасап жүрөлү. Кудайым бул дүйнөдө
эмес, акыреттики аябай зарыл туугандар. Бул дүйнөдөн дагы акыреттики зарыл. Албетте бул акыреттики зарыл бул дүйнөнү таштап койгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, тиги дүйнө деп, акырет деп дүйнөсүн калтырбаган, дүйнөдө акыретін калтырбаган, ошонун баарын бир алып кеткен, ушундай адилеттүүлүктү карманган ыймандуу адамдардан болгондо Аллахым насип этсин. Кана дуа кылабыз. Амин я раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim. Жараткан меримди Аллах бардыгыбыздын Кудайым күнөөлөрүбүз бар. Аллах өзүн кечиргин, меримдүү затсың, доорукер затсың. Кудайым ушул улуу күндүн шарапаты, жамаатыбыздын шарапаты менен Кудайым ушул мечиттен чыгар замат бардык күнөөлөрүбүз төгүлгөн абалда жеңилдеп чыгып кеткенди бардыгыбызга насип эткин. Ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундап, Кудайым оорулары бар адамдарга толук шыпа бергин. Кимде түйшүктөр болсо, кайтара албаган карыздары болуп турган болсо Аллахым өзүң аларга жеңилдик бергин. Кимде перзент сурап аткан болсо Аллахым ошол перзент сурагандарга Аллахым өзүң перзент бер я Раббана. Аллахумма صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.